Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн көтүлө турган тема ткандар, анын түрлөрү жана кызматы. Бул темада биздин максат ткань деген эмне экендигин түшүнүү, алардын кандай топтордон турарын, түзүлүшүн, аткарган кызматын терең түшүнүү. Булчуң тканын өзгөчөлүгүн жана нейрон, глиа деген кандай клеткалар экендигин жана алардын кызматын түшүндүрүү. Демек, ткань деп биз буга чейин эле силер билесиңер, ботаникадан өсүмдүктөрдүн тканын, зоологиядан жаныбарлардын тканын, ошондой эле биз өткөндө айтканбыз, адам дагы ошондой эле ткандардан турат. Демек, ткань деген эмне? Түзүлүшү, аткарган кызматы жана пайда болушу жагынан окшош болгон клеткалардын жана клетка аралык заттын жыйындысын айтабыз. Демек, бири-бирине түзүлүшү жагынан, аткарган кызматы жагынан, пайда болушу жагынан окшош болгон клеткалардын тобун ткань деп айтат экенбиз. Ткань ар дайым төрткө бөлүнөт. Демек, эпителий, эпи грек тилинен үстүңкү деген сөздү түшүндүрөт. Эпителий тканы, экинчи тутумдаштыргыч ткан, үчүнчү булчуң тканы, төртүнчү нерв тканы. Дегенде биз эпителий тканына токтололу. Эпителий тканы биз жана эпи деген үстү дегенди түшүндүрөт дегенибиздей эле ошол сөздөн алынган мааниси. Демек, бул биздин денебиздин эң үстүңкү катмар экен. Демек, тери сыртыбыздан каптап турат экен. Жана ошондой эле ички органдарында сыртынан каптап турат бул эпителий тканы. Бул эпителий тканында кан тамырлар болбойт. Эпителий тканы эки катмардан турат экен. Бир катмарлуу жана көп катмарлуу деп бөлүнөт. Бир катмарлуу мисалы ичеги, бөйрөктүн эпителийлери, ал эми көп катмарлуу бул теринин эпителии. Эпителий тканы организмди сыртынан каптап тургандыктан сырткы чөйрө менен зат алмашуу процесси тынбай жүрүп турат. Демек, буга биз кандай мисал келтирсек болот? Зат алмашууну биз өзүбүздөн көрө алабызбы? Сырткы терибизден зат алмашып атканын кайсы мисал менен келтире алабыз? Туура, тердин чыгышы. Биз тер дегенибизди көрөбүз да, тер демек кайдан чыгып атат? Териден бөлүнүп чыгып атат. А тери болсо эпителий ткан экен. Жана бул ткандын эпителий тканда ошондой эле кан тамырлар болбойт экен. А кан тамырлар болбогонун өзүбүздөн дагы кантип билсек болот? Туура. Демек, биз эгер теринин эң үстүңкүсүн биз акырын иненин учу менен сайсак, ал жер канабайт, кан чыкпайт, туурабы? Ал эми аны тереңирээк сайсак, анда кан чыгат. Демек, кан чыкпаган катмар ал али эпителий тканы болуп эсептелинет экен. Демек, түшүнүп атабыз, Демек, эпителий тканында анда эмнелер болбойт экен? Кан тамырлар болбойт экен. Жана ошондой эле бул ткандын клеткалары бири-бири менен өтө тыгыз жайгашкандыктан аларда клетка аралык зат, же болбосо клетка аралык суюктук жок экен. Ошону менен биз өйдө жактан эмне дедик? Эпителий тканында эмне жок экен? Дегенде кан тамырлар да жок экен, жана ошондой эле эмне жок? Клетка аралык суюктук да жок экен. Эмне себептен? Демек, клеткалар бири-бири менен өтө тыгыз жайгашкандыктан. Демек, көзгө көрүнбөгөн өтө майда тешикчелер жок экен. Демек, зыяндуу клетканын ичине зыяндуу заттар жана микробтор кире албайт экен. Жана ошондой эле бул эпителий тканы астындагы клеткаларды ар кандай урунуулардан сактап турат экен. Бул эпителий тканын түшүндүк. Эми экинчи ткань бул тутумдаштыргыч тканга токтолсок, булар организмдеги бардык клеткаларды, ткандарды бири-бири менен бекем байланыштырып турат.
Бул ткандарда тескерисинче кан тамырлар жиш жайланышкан, клетка аралык суюктуктардагы өтө көп, ал эми клетка аз жайгашкан. Демек, клетка аралык суюктук клеткаларга салыштырганда көбүрөөк экен. Бул ткань ар бир органды сыртынан каптап, ажыратып турат. Бир нече түрлөрдөн турат тутумдаштыргыч ткан. Мисалы, биринчи борпоң тутумдаштыргыч, тыгыз тутумдаштыргыч, май тканы, скелет тканы, суюк тутумдаштыргыч. Суюк тутумдаштыргычка кан, лимфа кирет, скелет тканына кемирчек, сөөк кирет, май тканына кадимки организмдеги май катмары кирет, тыгыз тутумдаштыргычка ак коллагендик чоюлма тканы кирет. Эми биз булчуң тканы менен таанышабыз. Адамдын салмагынын 40%-ин булчуңдар түзөт. Бул ткан булчуң талчалардан түзүлөт. Аткарган функциясына жана түзүлүшүнө жараша булчуң ткандары 3 түргө бөлүнөт экен. Скелет булчуң ткандары, жүрөк булчуң ткандары жана жылма ткандар. Скелет булчуң талчаларынын узундугу 10-12 сантиметрге чейин созулат экен дагы, таргыл булчуң деп аталат экен. Жүрөк булчуң ткандары таргыл тилкелер бар, талчалары бири-бири менен жабышкан. Ал эми жылма ткандар болсо, жылма булчуң ткандары, мында таргыл тилкелер жок, ийик сымал клеткалардан түзүлгөн, узундугу 0,5 миллиметр. Биз жана скелет булчуңдарыныкын 10-12 сантиметр дедик. Ал эми муларды болсо, жылма таргыл булчуңнуку узундугу 0,5 миллиметр, башкача айтканда 0,5 миллиметрге чейин жетет экен. Ички органдардын керегелери жана кан тамырлардын керегелеринде жайгашат экен бул ткандар. Андан кийин 4-нчү ткан бул нерв тканы. Нерв тканы нейрондордон жана анын тегерегинде жайланышкан жандооч клеткалардан турат экен. Адамдын мээсинде 25 миллион нейрон жайгашкан. Нейрондун түзүлүшү денечеден жана бир нече урчуктардан турат экен. Ар бир нейрондор денесинин формасы боюнча 3кө бөлүнөт. Тегерек нейрон, сүйрүү нейрон жана жылдыз сымал нейрон. Эми нейрондун негизги милдети бул туюнууну сезүү жана аны өткөрүү. Туюнуу нерв талчалары аркылуу көп органдардын функцияларын бириктирип жөнгө салып турат экен. Нерв клеткаларынын тегерегинде жандооч клеткалар жайгашкан. Аларды биз глия деп атайт экенбиз. Демек, нерв клеткалар бир нерв клеткасынын тегерегинде бир нече жандооч клеткалар жайгашкан экен. Аларды биз глия деп айтат экенбиз. Ошо глия жандооч клеткалар бул нейрондорго кычкылтекти жана азык заттарды ташып турат экен, ташып жеткизет экен. Жана ошондой эле ошол эле глия клеткалары нейрондорду таяныч, коргоо, обочолотуу кызматын дагы аткарышат экен. Бул жандооч клеткалардын кызматы өтө зор. Демек, биз анда бул тканын түрлөрү, алардын функциясы менен кыскача тааныштык. Жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.